Эмне үчүн ит тишилекей тийген кийим менен намаз окуса болбойт деген суроого бисмиллах деп Аллахтын жардамы менен чогуу жооп тапканга аракет кылабыз. Ит нажас нерсе. Жалаган нерсесин да нажаска айландырат. Себеби ал нажастуу нерселерди жегендиги үчүн оозунда көптөгөн зарардуу микробдор бар. Биз азыр иттин шилекейин микроскоптун жардамы менен 1000 эсе жакындатылганын көрөбүз. Бул иттин шилекейинде бактериялар колониясы. Ады курчап турган бациллалар. Бацилла сууда, топуракта, жаныбарлардын жана адамдардын тамак сиңирүү жолдорунда жашашат. Жана алардын кээ бирлери жугуштуу ооруларды козгой турган таяксымал бактериялардын түрү. Бул болсо ичеги таякчасы. Ичеги таякчасы эң жылуу кандуу жаныбарлардын төмөнкү ичегисинде кеңири таралган таяксымал бактериялардын түрү. Ичеги таякчасы иттин тилинде кандайча пайда болуп калды деген суроого бир аз ойлонуп, иншаллах жооп таба аласыз. Иттин шилекейиндеги бактериялар колониясынын ичинен биз сиздерге экөөнү гана айтып бердик. Бул жерде канчалаган зыяндуу бактериялар бар, Аллаху а'лам. Эми мындан кийин жаш балдар итти кучактап, өөп жатканын көрүп, же болбосо өзүбүз ошондой ишти кылардан алдын 100 жолу ойлонуп көрөлү. Орусча айтмакчы, стоит или не стоит. Эгер бул видеодон пайда тапкан болсоңуз Аллахтан, ал эми кемчилик тапкан болсоңуз сизге баш ийип урматтоочу кызматчыңыздан деп билиңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.